Сарыкан районунун тургуну Айнура айым улуттук тамак аштар көргөзмөсүнүн катышуучусу. Алар Ноорuz майрамына карата тамак аштардын 150 түрүн жасашкан. Мында эттен баштап дан азыктарына чейин камтылган. Олобо деп коет го кыргызча. Өпкө, аябай сонун азыр кудалар коюлуп атат. Өрдөк акку түрүндө жасадык. Анан быжы, кирпи деп коебуз го, мына быжыны кирпи түрүндө, өрдөк түрүндө жасап, ошондой эле биз мына Ноорuz араван деп өзүбүз колдо жасап жаптык, тандырынан өтө сонун кылып жасап, чоңдугу дагы патырынан өтө зор көлөмдө. Келгертен бери элибиз келген конокту кур кетирбей, ак дасторконун жайып, 4 дүйүм тамагын коюп, төрүнө сыйлашкан. Өзгөчө аш тойлордо улуттук тамактардын төрүн жасашкан. Элибизге мүнөздүү болгон эттен, сүттөн жасалган тамак аштар дасторкондун көркү болуп келген. Бүгүнкү күндө да унутта калбай Ноорuz майрамында ар дайым апаларыбыз жасап, келечек муунга көргөзүп келишет. Ал эми дан азыктарынан жасалган даамдардын бири чийбоорсоктор. Камырды катуу ийлеп, тындырып болгон соң майда кесип, ысыган майга салып кызарта бышырышат. Бул чийбоорсок ошол кыргыздардын улуттук тамагы, муну кулазы катары колдонуп келген ата бабабыз. Бул эң биздин боорсок, чийбоорсок деген бул биздин дасторконубуздун көркү. Бул боорсоксуз, чийбоорсоксуз биздин дасторконубуз көркүнө чыкпайт эч качан. Ошон үчүн биз ар дайым боорсогубуз, наныбыз ушул дасторконубуздун көркү, кыргыздын улуттук даамдарын сактап келебиз да, ушуларды. Кыргыздын улуттук тамактары даамдуу эле болуп калбастан, экологиялык жактан тазалыгы менен да башкалардан айырмаланат. Бүгүнкү учурда кыргыз тамак аштарын изилдөө, иликтөө, жандандыруу максатында жайылган дасторкондун айрым унутулган түрүн кайра эске алуу, аны сактоо алдыбызда тургандыктан жаш муунга түшүндүрүү аракеттери абдан зарыл болуп турат. Кыргыздын улуттук тамактары сары казы, кыйма жал, керткен жал, ташкордо, керчөө, чучук карта, муздак ичет, кыйма боор, жөргөм, тил, сүрөт, сөр кабырга, бүтүн бышырылган кыргоол, тооктун муздак эти, куурдак, куурулган тоок жана башка дасторкондун дайыма көркү болуп келет.